Пол жуугандан башымды жууп баштагандан бери жашоом өзгөрдү. Билесиңби, KG окурмандарынын баштан өткөргөн ар түрдүү окуялары менен бөлүшүп келет. Бул ирет окурмандардын катын жарыялайбыз. Эгер сизде дагы кызыктуу баян болсо, бизге жөнөтүңүз. Буга чейин элдин көңүлү үчүн жашап келдим. Турмушка чыккандан бери буга тынбаган жаным оого өтөр тынбай калды. Түрлөп тамак жасайм, күн сайын полду 3 сыйра жууп чыгам. Жума сайын пардаларды жууп кайра элем. Берки кичи үйдү 3 күн сайын актап чыгам. Туугандар той топур кылса, калбай барып түнгө суукка калып иш кылам. Эл эмне дейт деп эле басып жүрөм. Мыкты келин, мыкты жубай болууга аракет кылып гана басып жүрөм. Аттиң канча эле мактаса деле эмнегедир бактысыз элем. Балалуу болгондон кийин дагы жаным тынбады. 9 ай чуркап жүргөнүмө карабай төрөгөндөн кийин дагы жаным тынбады. Чачым май, уйкудан калган көздөрүмдүн алдын кара, ар дайым нерв болуп кабагым ачылбайт. Балам уктап жатса ага кошулуп эс алып уктап албай, кайра пол жууп үйдү тазалап кирем. Үйгө туугандар келген. Жертөлөдө варенье алып жүргөм. Ашканага кирген туугандар мени көрбөй калса керек. Ай, тигини эле чакыралы, бекер жумушчу. Акча төлөбөсөң деле жакшы кызмат кылат. Ар дайым кызмат кылып жүрөт го. Кебетесине карап албайбы, жакшы кызматчы. Кат кырып мени жамандап жатышты. Ошондо мага бир нерсе болду. Баарына жакшылык кылып жүргөндүн акыбетин албадым. Мен өзгөрдүм. Баламды уктатып коюп күзгүнүн алдына келдим. Чачым май, тырмактары сынган, кебетесинен кеткен, жашынан улуу көрүнгөн бири отурду. Колумдагы пол тряпканы таштап туруп башымды жуудум дагы, баламды кучактап жатып алдым. Ооба, азыр үйүм мурдагыдай таза эмес. Кээде идиштер деле жуулбай туруп калат. Бирок дал ушул нерсе үйдө бирөө жашап жатканынан кабар берет. Эң негизгиси, мен өзүмдү биринчи орунга кое баштадым. Элдердин мага болгон мамилеси дагы өзгөрдү. Баары башкача мамиле жасап калды. Бир нерсе жакпаса жакпайт дейм, өзүмдүн көңүлүмдү ойлойм, бирөөнүн эмес.